Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» романынын 3 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Белестен белес ашып, көк этекти жээктей шыпылдата желдирип келатышкан 4 атчан өспүрүм бала өздөрүн көздөй чымын куюн боло чаап келатышкан топ атчан кыз келинди көргөндө калмак бийкечтер экен дешип, алардан көздөрүн албай токтой калышканда, эң алдыда адыраңдата чаап келатканы өспүрүмдөрдүн алдына келип, атынын тизгинин жейди. Каш кайган сулуу бийкеч күлүмсүрөгөн калыбында негедир жоодурай күлүп турат. Бийкечтерден көзүн албаган өспүрүмдөрдүн бойлуурагы дароо атынан ыргып түшө калды да «Эсендер, эсендер» деп салам айтып жиберди. Боз баланын артынан калгандары да аттан түшө калып, бийкечтерге салам айткан болушту. Кыргыз балдардын кичипейилдигине ыраазы болгон калмак бийкеч кызыга карап унчуккан жок. Боз балдардын кийингени өтө таза, көркөмдүү эле. Ал тургай ат жабдыктарына чейин жарашып турат. Жаз аяктап күн жылуу экенине карабай, балдардын башында суусар бөрк. Ал тургай алардын белинде курчанганы да күмүш кемер кур экен. «Эмне аттан түшө калдың? Корктуңбу?» деди калмак кыз. Кыздын жашы 17лерден өтө электей. «Энең дурайыңдын карасаң сулуулугун, тим эле жутуп жибергин келет. Калмак болуп туруп, бейиштен чыга калганда жаркырайт да», деп өзүнчө ой жорган боз бала дагы эле кыздан көзүн албай тура берди. «Эмне унчукпайсың? Коркуп кеттиңби деп сурап жатам», деди кашкайган сулуу кыз. Жанындагы бийкеч кыргызча которуп жиберди. «Эмнеге коркот элем? Мен сизден сүрдөп калдым», деп боз бала тайманган жок. «Эмнеге сүрдөдүң? Же мени тааныдыңбы? Мен сизди мурда көргөн эмесмин. Кыз кишиден да эркек деген сүрдөйбү? Сиз аябагандай сулуу экенсиз. Мен ошон үчүн сүрдөп калдым». «Чын эле сүрдөдүңбү? Сулуу бийкечтен эркектер сүрдөйт». «Кызык», деди бийкеч. «Сен өзүң бала болуп туруп, сулуу кандай болоорун билесиңби? Кыйынсың го жаш жигит. Сулууну тааныбагандай көзүм сокур бекен. Сулуу аялды ит деле билет». Кыз чалкалай түшүп күлдү. «Сулуу кызды ит кантип билет? Сулуу кыздан ит дагы сүрдөйт. Ошон үчүн аны каппайт. Кичинекей мырза, көп бийкечтин ичинен сулууну кантип ажыраттың деп жатам». Боз бала камыраган жок. «Сиз мени менен аттан түшүп сүйлөшсөңүз?» Жүзүнөн күлкүсү жыйылбаган кыз аттан секирип түштү да: «Сүйлөчү эми, сенин кыйындыгыңды билейин», деди күлүп. «Башыңыздагы бөркүңүздү алып коюңузчу, ошондо гана мен сизди сынайм». Кыз бермети төгүлгөн бөрктү ала коюп, баланын алдына башын ийгендей тура калды. Боз бала тартынып койбостон кыздын капкара кундуз чачынан аяр сылады да, анан бийкечтин желкесинен, саамайынан акырын өптү. Жымыйып, боз балага ыктай түшкөн кыз таң калганын жашыра алган жок. «Бул эмне кылганың? Сулуулук сиздин жүрөгүңүздө экен. Сен аны кантип билдиң? Жүрөгүңүздөгү мээрим жүзүңүзгө чыга калып жатпайбы? Жүзү сулуу, жүрөгү муздак бийкечти жаман көрөм. Чоңойгондо сен керемет жигит болосуң», деп кыз таң калды. «Сиздин чачыңыздай жыпар-жыт эч бир бийкечте жок. Чын элеби? Мен картайганча сиздин чачыңыздын жытын эч качан унутпайм. Картайып өлөр кезде да ушундай бир сулуу бийкечтин жыпар чачынан жыттагам деп балдарыма айта кетем. Сиздей керемет сулууну эч жерден көрө элек болчумун». Боз баланын чоң кишидей ой жоруусу кызды таң калдырды. «Чыныңды айтчы, жүзүмдөн бөлөк жерим сулуу эмеспи? Сиздин баардык мүчөңүз келбетиңизге куп жарашып турат. Ай тамак экенсиз. Таруу жутсаңыз да тамагыңыздан көрүнө калар. Мурдуң куюлуп, кулактарың кичинекей, оозуң оймоктой деп айтарлык. Деги Теңир сизди жаратып жатканда бир дагы жериңизге кемчилик койбоптур. Кулагы чоң сулуу аялдар деле көп болот. Кулагы чоң аялдар акылсыз келет.
Алар эрге тийгенден кийин берешен болуп кетет. Берешениң эмне? Каалаган эркектин көңүлүн кыйбайт. Калмак бийкеч чалкалай түшүп каткырып жатты. Токточу, сен кичинекей болуп туруп мынча акылды кимден алгансың? Билдим, сен кубулган көсөм экенсиң. Кубулганыңыз эмне, эжеке? Буркандын ак дененде көп кылым мурда жашаган акылмандын жаны сендей кичинекей балага кирип кетсе, аны кубулган көсөм деп коет. Кыязы мындан 1000 жыл мурун жашаган бир даанышмандын жаны сага кирип кетиптир. Ал акылман бир чети кыялкеч жана баарына көзү жеткен көсөм болгон. Мени көсөм деп ойлойсузбу? Кичинекей көсөм, болбосо буларды сага ким үйрөттү? Ушул нерсеге акылым жетпей эле өзүм эле билем. Мен сени боорума кысып өпкүм келип жатат, көсөм, деп эргиген калмак бийкеч боз уланды бооруна кысып өпкүлөй берди. Токточу, эжеке, деп бала кыйкырды. Бийкеч боз баланы кучагынан чыгарганда: сиз жаңы эле эрге тийген келин турбайсызбы? Эриниңизден моокумуңуз кана элек кезиңиз экен. Бийкеч дагы каткырды. Айтчы, деги сен аны кайдан билдиң? Кыз киши минтип сизчилеп эркекти эргип, ээрип өппөйт. Оттой жанып кетет экенсиз. Бүткөн боюңуз жибип кетти, эжеке. Эмчектериң таштай катуу. Эки колума алып алма жегендей жыттагым келип кетти. Калмак бийкеч мустое түшүп сурады. Айттым го, сен тегин бала эмессиң. Сендей баланы мен биринчи жолу көрүп отурам. Акылың таш жарат. Баралыңа келгенде сен дагы керелген жигит болосуң. Ошондо далай бийкечтен сазайын бересиң го? Жок, мен андай болбойм. Катын-поз эркектерди жаман көрөм. Чоңойгондо мен сиздей сулуу ойрот кызын алгым келет. Күйөөң жок болсо сизди деле алмакмын. Бийкеч кайрадан каткырып келип баланы өптү. Сен ойлогондой эле ойрот кыздар бүт сулуу болбойт. Бүт болбосо да ойроттон сулуулар көп чыгат. Ойрот кыздары кыргызга чыкса гана бактылуу болот. Кандайча, кубулган көсөм? Кыргыздар комуз чертип, ырдап куунаганды жакшы көргөн кыял кеч эл. Биздин жигиттер сүйө билет, бийкечтин жан сырын таба алат. Жаш болуп турсаң да уузуңдан балтамат, көсөм. Кана дагы сүйлөчү, сөздөрүң ширин экен. Эгерде мен сенин аялың болуп калсам кантет элең? Андай күн келбейт да. Эгерде мен сиздин эриңиз болсомчу? Айтчы, анан? Ал түндө мен коюнуңда жатканда алкымыңдан, оозуңдан, көзүңдөн кан канча өбө берип, анан алдагы таш эмчегиңди соруп, эркелеп жатып уктап калмакмын. Сиздей бийкечтин койнунда бир эле түн уктап чыккан эркекте эмне арман? Сыйкырчы көсөм, жашың канчада? Жашым 13-төн 14-кө карады. Карачы, далайды көргөн эр жигиттен да акылдуусуң. Кыргыз ичинде мендей акылман балдар көп. Баса таанышалык, атың ким? Атым Кошой, Талкан бийдин уулумун. Бийкеч чоочуп кетти. Сен Байболот хандын инисисиңби? Байболот менин байкем, бирок энелеш эмеспиз. Алп Байболот сендей акылдуу эмес, өтө коркок. Жок, бул жалган сөз. Байболот алптыгына, баатырдыгына жараша өтө акылман. Мен билем аны, Байболот аялдан өткөн коркок. Мен буга ишенбейм. Чын айтам, ал жада калса менден да коркот. Сизден корксо, ага өзүңүз тийишкенсиз да. Боз балага сөздөн карматып койгон бийкеч жооп котту. Байболот экөөбүз бет келип сүйлөшө элекпиз. Жан эле аны тааныйм дебедиң беле? Деги өзүңүз кимсиз? Мен Калмак Жайсаңынын кызымын. Чыныңызды айтыңызчы, эжеке. Чын эле айтып жатам. Жок, сиз өзүңүз хандын кызы боом болуп жүрбөңүз. Хандын кызы болсом, жаныма жолубой качат белең. Коркпойм деле, бирок ашыкча сүйлөп койдум окшойт. Коркпой эле кой. Сени менен сүйлөшкөнгө жыргап калдым. Мындан ары сени менен дос болгум келет. Эркек менен бийкеч достошо албайт. Эмне үчүн достошо албайт? Эркек менен бийкеч достошкон күндө эле акыры түбү көңүлдөш болуп чыгат. Бирок мен сизге дос болууну каалар элем. Жакшы достордон болмокпуз. Өзүң айткандай жакшы көңүлдөш болмок белек. Жок, 18-ге чыкканда сизге үйлөнүп алмакмын. Кандайча? Деди таң калган бугум. Менин эрим бар да. Эриңиздин бир эсеби табылат болчу. Сен аны өлтүрөт белең. Өлтүрбөсөм деле ал акыры сизди таштап элине качып кетет. Аны сен кайдан билдиң? Мен келечектеги тагдырыңызды айтып жатам.
Тагдыр деп коюп мени жүрөгүмдөгүнү айттың. Хандын кызы болуш оор тагдыр. Учуру келгенде замана деген куюндай ала сала берет. Андан сиз коркпоңуз. Көсөм, мени көп коркутпа. Коркуткан жокмун. Гендерден ажырашкан күнү мен алам сизди. Сенин тагдырыңмын. Сен кичинекей болуп жатпайсыңбы? 4-5 жылдан кийин жигит болуп жетилем. Экөөбүз баш кошсок, көзүңүздөн сүйүп, алаканыма салып жүрүп өтмөкмүн. Эч качан үстүңүзгө аял албайт болчумун. Көздөрү кылгырып жашыган боом кайрадан боз баланы көкүрөгүнө кысып өпкүлөп жатты. Кичинекей көсөмдүн сөзү жүрөгүн эритип койгон болчу. Мындан ары мен сени жанымдан чыгарбайм, кошой. Өзүң кичине болсоң да сөздөрүң балдай ширин экен. Мен сиздин жаныңызда жүрүп эмне кылам? Мага жан сакчы болосуң. Эрим жокто өргөөмдө уктайсың. Азырынча мен сени бир тууганымдай көрөйүнчү. Эриңиз жокто мен сиздин өргөөңүздө уктабайм. Эмнеден чочуйсуң? Бул биздин салтта бар. Эри жокто хан кызынын өргөөсүндө кулдар уктайт. Мен кул эмесмин, бийдин уулумун да. Кубулган көсөм, бир көргөндө эле мени сыйкырлап салдың. Жаш келиндин башын айлантыш эркек үчүн кеппи. Боом чалкалай берип, боору эзилгенче күлүп жатып: Көкө теңир урсун, сен жөнөкөй бала эмессиң. Сендейди накта кубулган көсөм деп коюшат. Айтпадымбы, көп жыл мурда жашаган бир акылмандын жаны сага кирип кеткен. Сенчелик акылы жетик бала оңой менен учурабайт. Мен дагы сиздей сулууну көрө элек болчумун. Жүрөгүмдү эзип таштадың, көсөм бала. Жүрүңүзчү, экөөбүз тетигил кызгалдак жайнаган белеске чейин чаап барып келелик, деди жаш кошой. Хандын кызы боом менен боз бала чымын куюн болуп катарлаш чаап баратышат. Бир маалда алар белестин кырына жеткенде аттарын байлаштыра салды да, экөө бек кучакташып алып белес ылдый томолонуп келатышты. Анан тура калып куушуп ойноп, кейиптери кудум эле алышып жаткан бөрүнүн бөлтүрүктөрүнө окшош эле. Каткырыктары таш жарып, жыргап жаткан алардан көзүн албай. Кошой аман эсен чоңойсо кыргызга баш болот. Биз анын камчысын чаап бергенге эле жарайбыз, деп Солтоной муңканды да, эмитен хандын кызын билектен алып, аны өпкүлөп жаткан кошой эр. Биз мындан ары анын сөзүн эки кылбай, алдына чыкпай жүрөлүк. Алдына ким чыкмак эле? Ал бийдин уулу, жүрөгүндө оту бар үчүн хандын кызына тең ата болуп кетти, деди балта. Талкандын айылы кегетинин алкым четиндеги карагай чердин арасында конуп отурган. Хандын кызы боом мейманга келатат дегенди угуп, айыл ичи кымгуут түштү. Не коркуу же тамаша кылып жатабы деген ой бар эле. Кенизек бийкечтердин коштоосунда боомдун жанында катар бастырып келаткан кошойду көргөндө, Талкан бий бир саамга оозунан келмеси түшүп кыймылдай алган жок. Капырай, бу кандай болуп кетти дегендей, бий урматтуу меймандарды көздөй утурлай басты эле, топ жигит хандын кызынын атын алышты. Бешенеси жайнаган боом жаш кошойду ээрчи өргөөгө киришти эле, дасторкон үстүнө тамак аш батпайт. Куруттун не бир түрлөрү, каймак, жуурат, бал жана ысык токочтор. Кымыз сунулуп, демин баса элек хан кызынын алдына куйруктуу күрпөң козунун ысык эти тартылды. Эки жамбашы кошо чыгарылган куймулчакты уча катары боомдун алдына койгондон кийин наарын желип, шарактай күлүп жайнай отургандын ортосунда сүмбөдөй семиз тайды союп салышты да, кыргыз бийинин пейилине ыраазы болгон хан кызы «Бүгүн бийдин айылында түнөп кетем» деп жарыялаганда, Талкан боом уктай турган жаңы өргөө көтөртө баштаган. Боом калмак жан сакчыларын кетирип жиберип, өзүн такай жандай жүрчү бирин экин кенизек бийкечтер менен тилмечти гана калтырды да, айлуу түндө эки карагайдын ортосуна селкинчек байлатып салып, ак чөлмөк сыяктуу ар кайсы кыргыз оюндарын ойношуп, жаш балача чери жазылбай түн ортосу оогондо гана жатышкан. Хан кызы уктаган өргөөнү таң атканча кошой баш болгон жаш балдар кайтарышып, жерге толук жарык киргенде кол чаначка кымыздын гүлүн куйдуруп кирген кошой бир сыраякты боомдун колуна карматып, «Жутуп жибер» деп чоң кишиден бетер жалооруду.
Сары тумманы кыйналып жатып ичип болгон боом кайра жаздыкка башын койгон бойдон чоң шашкеге чейин ойгонбоду. Бул кереметтүү түндөн кийин Кошойдун өтүнүчү боюнча Талкан Ал Арча капчыгайынын күн батыш жагындагы арчалуу аталган быткыл белестердин коктусуна боз үй тиктирди. Шөкүлө тоосунун белинен төмөн карай кызгалдактуу талаага чейин шоодой жыш өскөн арчалуу чер көзүдүн жоосун алат. Арчалуудагы булак аккан кууш колоттун төмөн жагына апакай боз үйлөрдүн жанында аруу кийинген кыз келиндер менен кермурут жигиттерден бөлөк бейчеки баскан адам болгон жок. Керемети артык жердин кооздугуна суктанган боом аттан түшпөстөн жаш Кошой экөө жанаша чапкылап белестен белес ашып кетишти. Талкан би хан кызын жандаган уулунун эпчилдигине бир чети таң калып кайра эле «Кокуй, биякта жолборстор өрүп жүрөт. Жаштарды чалып таштабасын» деп туш-тушка жигиттерди чаптырат. Хандын кызы түш ойгана жаңы ордого келип, баглан козунун этин жеп, кымызга суусунун кандыргандан кийин кайрадан жер чалып, Ала Арча капчыгайын көздөй бастырышкан. Жашыл карагайлар жыш өскөн жашыл дүйнө, шаркырай аккан көк кашка суу кулактын кужурун алып, ай көтөрүлүп калган кезде чарчаган боом өзүнө тигилген өргөөгө келип, жаш Кошойду жанынан чыгарган жок. Чарчаган боом төрдөгү көрпөчөгө кулардын алдында Кошойду мени менен жат деп ишарат кылды. Улага чендеги төшөктө кенизек келиндер, коломтодо кут күйүп турат. Жаш Кошой тартынбастан хан кызынын койнуна лып кирди да, аны сыга кучактаган бойдон башын анын төшүнө коюп уйкуга кеткен эле. Тырп этпей калган бала таң атканча ойгонбоду. Боом жаткан төшөгүн караса, кат-кат көлдөлөңдөрдүн үстүнө аппак козунун терисинен жасалган кебездей жумшак көрпөчө салынган. Жамынган жуурканы да ак жаш козунун терисинен кураштырып жасалган экен. Дегели боз үйдүн ичинин тазалыгын айтпа. Кычкыл, ыш-жыт таптакыр сезилбейт. Кошой менен бир тууганча бир төшөктө жатканы менен бийкеч негедир уктай албай, улам боз баланы тиктеп коюп ойго батат. Эмне болгон эл? Бул кыргыздар. Тып-тыйпыл кырылса да кек сактап коюшпайт. Кабагым кашым дебей күтүп жатышат душмандын кызын. Элдин пейилине жарашабы? Теңирим аларга жерден эң коозун, бейишин буйруптур. Булардын тамак аш менен адамды сыйлаганы өзүнчө бир өнөр эле. Идиш аяктарын таза тутуп, түрлөп тамак бергени жагынан кыргыздай эл жок болсо керек. Төшүнө башын катып жаткан боз баладан өзүнчө ууз жыттанат. Кыргыздар бүткөн боюн таза тутуу жагынан калмактарга такыр окшобойт тура, деп түйшөлөт. Күйөөсү Гендер такай тери жыттанып турчу. Хан кызы эри менен бир төшөктө жатканга араң көнүп келатканда кыргыз айылына туш болду. Атасы бейкүнөө элди басып алып, аларды бүлүнткөнүнө карабай, азыр бул ыйык жерде сайрандап эркин жүрөт. Акыр түбү бул кыргыз жери бизге буйрур бекен? Көпкө чейин ойго термелип жатып, көзүн жумган эле эстүү боом бийкеч. Хан кызы өз айылына кетеринде Талкан би ага кундуз бөрк кийгизип, торко чапан жапты да, алдына чаарала жоргу байталды тарта берди. Кошой баштаган балта, түйтө жана солтонойду чоң кеминге ээрчите баргандан бери боом жанынан карыш жылдырган жок. Алар калмакча тил үйрөнгөндөн бөлөк хан кызынын жан сакчысы катары Кошой бала Гендер жокто анын өргөөсүндө түнөп калуусуна уруксаат берилди. Гендер күйөө аң уулоого көбүрөөк ала кетип, негедир калмак жан жөкөрлөрүнө караганда Кошойго көбүрөөк ишенчү. Ошентип дагы 1,5 жылда Капчыгайдагы чабылып жаткан кан жол толук бүтүп, Галдан Бошокту хан жол аркылуу чаап өтмөкчү болгондо Талкан би каршылык кылды. Адегенде жолдун таманына ак боз бээ мууздатты да: «О, көкө теңир, касиеттүү кан жол калмак кыргыздын ынтымагын чыңдасын.
бөөдө кан төгүлбөсүн деп алакан жайып бата берген соң Жуңгар ханы жол баштады. Тасмадай узун жолду бөгөгөн таштар жок. Жолдун таманына кум шагыл төгүлгөн. Чүй суусу агып өткөн кууш кемерге көпүрөлөр салынып, алар топ атчан чаап өтсө да солкулдап койбойт. Галдан хандын артынан аземдүү калмак көчү өттү. Көч ичинде Талкан бий менен Байболот баатыр дагы бар. Боом бийкечтин көчү өзүнчө көркөмдүү, жүк артылган төөлөргө калы килемдер жабылган. Тайлактар менен кулундардын көбүнүн мойнуна коңгуроо байланып коюшкан болчу. Боомдун башына кийгени Талкан бий белек кылган кундуз бөрк. Кийим кечеси да бөлөк бийкечтердин бириникине да окшобой, көздүн жоосун аларлык аруу эле. Хан кызынын артында капчыгайды тегерете карап коюп, жай бастыргандан жадаган бозбалдар, кошой менен солтоной жана балта түйтөлөр келатышат. Көч өр талаша жол ортолоп калган кезде мерчемдүү жерлерден кыргыз салтына ылайык колдоруна ак көтөргөн кыргыздар күтүп турушкан экен. Хан баштаган кошун капчыгайдан чыга бергенде «Наароз тийгиле, унаалардын бели эс алсын» дешип кыргыз карыялар менен байбичелер ханга жүгүнүштү. Көңүлү эргиген Галдан Бошокту дароо аттан түшүп, көпчүлүккө жакындады да көк майданга салынган ак дасторкондон тайдын учасынан калмакча чоң-чоң кесип, булкуп жеп аткан боюнча «Деги эле ичине кир сактабаган, калк турбайбы?» деп өзүнчө кобурап алды. Дагы бир-эки жерде боомду да ат жалында түштөндүрүштү кыргыздар. Бир жолу боз баланын кулагына шыбырады боом: «Жүрчү кошой, экөөбүз качып кетип, эч ким көрбөгөн жерде ээн эркин жашайлык. Кичине болсоң да сага болгон кумарым ашынды. Кыргыз жеринде бизди жашырчу коктуголоттор көп. Бирок, эмне үчүн бирок дейсиң? Анда эле экөөбүздү өлтүрүп коюшат да. Көсөм, сага эч кимдин колун тийгизбей сактагым келет. Мен да сени коргогум келет. Көсөм, көсөм» деп коюп, боом бастырып кетти. Көлгө жеткенде улуу көч токтоп, унаага артылган жүктөр түшүрүлүп, чакчелекей болуп жатканда Галдан Бошокту Байболотту чакыртып, ага ыраазычылыгын билдирди. «Көлдүн тегерегин бүт бойдон боомго энчиледим. Ал күйөөсү экөө көчүп барып, көлдүн тескей жагынан орно чогалат. Мен өзүм 3 алматага көчөм. Балким байтактым иле жакта болоор. Сен кыргыздын ханысың. Мындан ары ак куйрук жайсаң увазириң болот. Буга эмне дейсиң? Азирети ханым, сиздин буйрукту ким эки кылат?» Хан жылмайды. «Азыркы сөз башкада. Жумгал менен Актала, нарын тарап мага баш ийбей койду. Эр табылдыга кошуп, итемген менен улак баатырды баш ийдирип бер». Байболот чоочуду. «Азирети ханым, аларды кантип баш ийдирем? Кошун баштап барып чаап кел». «Ханым?» деп аптыгып барып Байболоттун өңү өчтү. «Мага баш бербейт. Алар бөтөн уруулар. Илгери кыргыз казак катагандын хан Турсунду өлтүрүп, элин кырганбыз. Ортобузда сөөгөчтүлүк калды. Кошун баштап барсам мени кусур урат. Андан көрө хандыктан алып таштаңыз. Букараңыз катары жөн жүрүп жан сактайын». «Кайдагы сөөгөчтүлүк? Аскер баштап келип эр табылды тийишке көмөк көрсөтпөдүбү? Итемген менен базыстардын улак баатыры Жумгал кабак Соңкөлгө ойротторду киргизбей койду». «Ырас айтасыз, эр табылды баштап келген кошун бүт бойдон кырылып, нарын ат башыга жанын сактап араң кеткен. Андан бери жүз көрүшө элекпиз. Кырылды деген табылды ойротко чоң жоо болду го». Байболот тайманбады. «Ханым, сиз кыргыздын ырыстуу жерлерин алдыңыз. Азырынча ошону аш кылып, оборду тыйыңыз». «Оборду тыяйынбы?» Галдан Бошокту какшыктады. «Ханым, жылуу сүйлөсө жылаан чиеден чыгыптыр. Аны кандай түшүнсөк? Азыр сизге баш ийбеген кыргыз казак жерлери көп. Андыктан элдин кыжырын кайнатпаңыз. Ойрот кыргыздын бири-биринин дили өтсүн. Сөөктөшүп жытысың ишсин. Жылуу сүйлөп эл кылып алыңыз кыргызды. Биз дагы сизге ак кызмат өтөйлүк. Ойротторго да тамак аш керек. Андан көрө жер айдап аштык данды көп эгелик.
жалгыз тоокко да жем керек. Хан сөзгө жыгылды. Бетке айткан сөздүн заары жок, сен акылдуу баатырсың, деп ал андан ары сөздү ырбатпады. Кеч киргенде жаңы чабылган кан жолдун урматына үлпөт той башталып, хан өргөөнүн ичиндеги уудуу кеп таң атканча тыйылбай, калмактар өлөр тирилерин билбей шарап ичип жатышты. Улуу көч көт малдыга жетери менен эргиген, оштонгон боом бийкеч кошой баланы жанына алып, көйкөлгөн көлдү көздөй чапкан эле. Бүгүнкү кечте боом капчыгайы менен Кубакы тоосу тараптан кыргыздар улан деп койчу шамал сокпой, көл үстү мөлтүрөй тунуп, көк кашка бети өрттөнүп жаткандай ажайып кооздук өкүм сүрүп турган. Жээкти беттей сүзүп чыгышкан жаян балыктарды мурдуна чертсең да үркө турган кейиптери жок. Жогору жактагы чычырганак менен кырчынталы жыш өскөн токой четинде балыкка карды жык тойгон аюулар кебелбей чалкасынан түшүп, бейп капар уктап жатышат. Ат дүбүртүн сезип, чоочуп да коюшкан жок жарыктыктар. Аттан секирип түшкөн боом бийкеч тизгинди кошойго кармата салып, көлгө бир аз жетпей бутун чече баштаганда бала кыйкырып жиберди. Эмне кылган жатасыз, эжеке? Сууну кечким келип кетти, көлдүн касиетин көрөйүнчү. Бутуңузду сууга малбаңыз. Ысык көл ыйык, анын ээси бар. Эри бар бийкечтер көлгө бутун малмак тургай колун салса да күнөө болот. Кандайча күнөө болот? Кыргыз аялдары жуунуп тазаланмайынча ыйык көлдү кечпейт. Көлгө тирүү адам баласы киринбейт. Мен кыргыз эмесмин да. Ойрот менен кыргыздын салт санаасы окшош. Силер дагы агын сууну булгап кир жуубайсыңар. Башында эскерттим го, ысык көл адам баласы үчүн ыйык, анын ээси бар. Хан атаң көлдү энчиңизге берди. Ага сыйынып урматтай билиңиз. Анда эле айтчы, көлдүн ээси ким? Көлдүн ээси Көкө Теңир. Ал ыйык көлдү жакшы көргөндүктөн кээ күндөрү асмандан түшүп келип көлдүн жээгинде эс алат. Ойроттордун кудайы Буркан да. Бурканды да Теңир жараткан. Ал чын эле кудай болсо, эмне үчүн ырайын ташка чегесиңер? Теңирди эч бир жан көргөн эмес. Теңирди акыл менен, жүрөк менен гана туюш керек. Ах, көсөмүм, сен таппаган жооп жок. Ааламды Теңир жараткан. Баарыбыз Теңирдин баласыбыз. Калмак, кыргыз деп бөлүнүп алып, бири-бирибизди кырганыбыз Теңирге жакпаган жок. Кызык, көлдү кечпесе, суусун ичпесе, балыгын жебесе, анын пайдасы кимге, көсөм? Пайдасы жок нерсе болбойт. Көлдү, жерди, тоону жаратканда Теңир бири-бириңе эри шаркак кылып койгон. Көл бар үчүн ала тоо ичи кооз, жандуу. Эгер көл жок болсо, бул чөлкөм чөлгө айланып калмакта. Ойроттор эмне үчүн кыргыз жерин басып алды? Ойротто жайыт от тарыды. Мал жандыктын асыраш азап, кыргыз жери байлыкка мол экен. Туура байкаптырсыз. Ойроттордун жери чөл, агын суу менен тоо токою аз. Кыргызды басып алгандан кийин анын жеринин касиетин сыйлагыла, эйлин урматтагыла. Ошондо гана марыйсыңар, үзүр көрөсүңөр. Көсөм, көсөм, деп коюп боом бийкеч сурап ийди. Деги сен мынчаны кайдан билип алдың? Башында айтпадыңыз беле? Мен кубулганмын. Акыл эсти Теңир берген. Мен дагы ага кылапат айтпайм. Ал аңгыча чычырганак арасынан жолборс күркүрөп, жылкы кишенеп жибергенде боом менен кошой аттанган бойдон чымын куюн боло айылды көздөй чаап келатышты. Ай тийип турган, теребел жап жарык эле. Топ атчан калмак адырдан адыр ашып, тоо токой аралай, көк этекте аң уулаган болушуп, көңүл ачып жүрүштү. Алардын башчысы хандын күйөө баласы Гендер эле. Гендерди жандаган 5 атчандын арасында 16 жашар кошой да бар. Гендер ары бери бастырганда боз баланы жанынан чыгарбайт. Кеч киргенде чатырларда түнөп, алар 3-4 күндөн бери айыл жака бастырып барыша элек. Бул жолу төлөңгүттөр бөрү зындандан карышкырдын көк жалын кууп чыгышкан соң, Гендер анын артынан сая түштү. Эч кимдер көк жалга катылбагыла, аны өзүм чабам деп эскертти. 2-3 жолу Гендер бөрүгө жаа тартып, моюн талаштыра ок жеген көк жал тиштерин шак-шак эттире улам артына кылчайган бойдон
колотту жарып аккан чоң сууга туш келгенде агынга боюн таштады да улам агып калдастай калып жээкке жакындады. Көк жалды куткарып жибербейин деп жан талашкан гендер шар аккан сууну жирей ага жакындап калса да карышкыр качкан жок. Бөрү чоң таштын үстүндө ийленген бойдон мергенчиден көзүн албай кыймылсыз. Эки көк жал тиктешип тургандын ортосунда «Жезде, кач эле, кач! Сел келатат!» деген кошойдун үнүн гендер сезген жок. Ошол кезде экинчи бир коктучада үйөрлөнгөн сел келе жаткан болчу. Ала тоо башын бир аз булут чалса эле бул чөлкөмдө сел жүрүп кетээрин мергенчилер билчү эмес. Адам менен бөрү аңдышып тургандын ортосунда сел чоң сууга кошулуп, анын агыны көз ачып жумганча гендерди коюп кетти да, көк жал ошону эле күтүп тургансып, аркы yüзгө так секирип чыкты. «Өлдү» дешти төлөңгүттөр бир ооздон. Көмөлөнүп кеткен ат тура албай, үйөрү менен алпурушуп жатканда гендер камгактай калкып, бирде иримден башы көрүнүп-көрүнбөй калып, көмөлөнүп баратат. Аны өлүмдөн арачалап калууга эч кимдин кубаты жетпейт деп калмактар жарданып карап турушканда, «Ал, карма, какпаш!» деп кыйкырган кошой жээкти бойлой чаап барып, үйөргө боюн урду. Жолборско кол салып көнгөн тайган ошол кезде гендердин этегинен туткан боюнча ташка кептелип калышты. Кудай жалгап ушу жерден суу жайылып агат экен. Кулач уруп чоң ташка жеткен кошой гендердин айдарынан бек тутуп ташка жөлөнө калды. Жээк жакын болчу. Сел басаңдап калгандыктан кошой менен тайган гендерди сүйрөп жээкти көздөй кулач урушту. Өзүнүн кулак мурдуна суу киргенине кайыл болгон кошой бутактары салаңдаган мажүрүм талды кармай калды да баардык күчүн жыйып гендерди сүйрөп жээкке чыгышты. Жетип келген төлөңгүттөр калп эле чебелектеп жүрүшөт. Башын төмөн каратып койгон тайчынын ооз мурдунан кир суу атылып жаткан. Көзү аңтарылып эсин жоготкону менен гендердин жаны бардай жүрөгү согуп жатыптыр. Тайчы көпкө эсине келе албай, бирок ал тирүү эле. Жаны калбай сүйүнгөн кошой анын оозунан үйлөп жүрөгүн ушалай берди. Ал эсин жыйганда алдына көрпөчө салып, кийимдерин кургактап жиберишти да, башын көтөрүп айлана чөйрөнү карагансыган гендер «Кымыз» деп оозун кыбыратты. Төлөңгүттөр анын колуна бир көкөр кымыз кармата коюшканда, аны кап ортосуна чейин тартып ийип, кайра кусуп кирди. Көзү башы аңтарылып, кыйналганына карабай бир көкөр кымызды түгөтүп болуп, анын баарын кусуп салгандан кийин «Архи» деп буйруду эле. Төлөңгүттөр көкөр толо арак карматканда, андан ачуур канбай шимирип болуп, чалкалап жатмакчы болгондо кошой куржундагы бышкан эттен анын оозуна кармады. Аракка канып, курсагы тойгон гендер «Мени ким сактап калды?» деп сурады. «Сизди суудан кошой алып чыкты» дешти төлөңгүттөр. Тайчы суроону кайталады. «Мени өлүмдөн куткарган ким деп жатам?» «Кошой, кошой» дешти чуулдаган төлөңгүттөр. «Сизди суудан жалгыз алып чыккан жокмун. Мага тайганым какпаш жардам берди. Жалгыз болгонумда күчүм жетмек эмес». Сууга боюн таштап жиберди кошой. «Өлөр тирилерине караган жок». Төлөңгүттөрдү тайчы кекетти. «Силер сууга бой таштаган жоксуңарбы? Биз сүзгөндү билбейт элек да. Мени агып өлсүн дедиңерби? Сел сиздин аттын тезегиндей көргөн жок. Сууга кирсек биз агып өлмөкпүз. Силерге жан керек болгон экен да. Тайчы, сизди Теңир сактады. Мени өлүмдөн кошой сактап калды. Өзүм да аны көрүп турдум. Кана, аттарды бир айдап кел» деп ал буйруду. Кошоктошкон аттар алдына келгенде «Ээр тукумдарын алып, жүгөндөрүн шыпыргыла» деди. Төлөңгүттөр аттарды жайдактап жиберип, жүгөндөрүн шыпырып кое беришкенде, жарыктыктар оюн салган бойдон белести көздөй чурап баратышат. «Тайчы, биз айылга жөө кетебизби?» деди акай төлөңгүт. «Айылга чейин эмес, силер тозокко чейин жөө кетесиңер». Жүрөгү түшкөн төлөңгүттөргө гендер буйруду. «Кана, бутумду кучактап ыйлагыла». Төлөңгүттөр жапырт гендердин бутуна жыгылганда, ал кылычын ала коюп акайдын башын ыргыта чапты. Тоголонуп кеткен башты көргөн калмактар тайталаңдай качып бергенде, гендер тарткан жаа бирөөнүн далысына кадалды. «Тарт жааны!»
деп гендер кошойго буйруду. Анын тарткан жаасы жаза кеткен жок. 3-чү төлөңгүт оң кочугатты. Жан талашкан дагы бир калмак жапсарга кире качканда «Ал, какпаш!» деп кошой кыйкырды эле тайган аткан октой жетип барып, анын толорсугун кыйып, тамактап калыптыр. Чала жарадар болуп, толорсугу кыркылган төлөңгүттү кошой колтуктап келгенде, ага ат жабдыктар менен кийим-кечектин үстүнө куурай үйдүртүп туруп, өрттөтүп жиберди гендер. Жарадар төлөңгүт жалынып, ыйлаганына карабай кумсарган гендер анын кардын туурасынан жара тартты да, анан аттанган бойдон кошой экөө жарыша чаап баратышат. Алар туу жоңго жетип артын карашса, баягы төлөңгүттөрдүн өлүгү калган жерде жорук кузгун батпай кетиптир. Биринчи жолу адам өлтүрүп, аккан канды көрсө да, жаш кошойдун эси чыккан жок. Жүрөгү солкулдабады. Канжыгадагы торжукту алып, арак шимирген тайчынын көздөрү күлмүңдөй кошойду сынагандай сурады. «Неге мени ажалдан сактап калдың? Мен душманмын да». «Жезде», деди кошой адатынча сылык гана. Чыңгыз хандын ыйык осуятында кимде ким ханды же өз ээсин коргой билбесе, ага өлүм деп айтылат эмеспи? Мен сиздин букараңызмын. Чыңгыз хандын осуятынан да кабарың барбы? Ыйык осуятты талай эли бүт билет. Мага кылган жакшылыгыңа эмне сурайсың? Жакшылыкты адам баласы акысыз жасайт. Мен болгону өз милдетимди гана аткардым. Чыныңды айтчы, каалаганың барбы? Кошой ойлоно түшүп айтып жиберди. Анделе жезде, менин элиме кайрымдуу болуңуз. Мындан бөлөк эч нерсе үмүт этпейм сизден. Боз баланын акылына тан бергендей башын чайкаган гендер кындагы канжарын сууруп алды да, бармагын баш ченден сайып койду эле, кара кочкул коюу кан мөлт эте түштү. Анан кошойго «Сен дагы мени туурагын» дегендей ишарат кылды. Кошой да дароо канжар менен бармагын чекти. Анан гендер бармагынын тамчылаган канды кошойдукуна тийиштиргенде, эки кан биригип жерге тып этти. Гендер эңкейе берип, тамчылаган канга оозун тосуп, аны жутуп койду. Кошой да аны туурады. Ошо бойдон аттанып баратышканда кошойго карап, «Экөөбүз бир тууган болуп калдык» деп жоодурады. «Мен сиздей агалуу болгонума сыймыктанам». Арактын күчүнөнбү, айтор көңүлү ачылган тайчы айтып салды. «Кокус, мен өлүп калсам, боом жеңең сеники болот». Кошой чындап чоочуду. «Байке, оозар сүйлөбөңүз. Мен Непада деп жатам. Кыргыздар жеңенин бир саны кайнисиники деп коет го. Мындан ары мен боомду сенден кызганбайм. Тайчы, мени ыза кылып жатасыз. Билем, боом сени аябай жакшы көрөт. Азыр экөөбүз бир тууганбыз. Мен сага сырымды айтып берейин. Мен боомго коркконуман үйлөнгөм. Көк Нордо сүйгөн аялым калды. Мен үйлөнбөсөм, Галдан биздин элди чаап алмак. Мен биякта турганда хан Көк Норго катылбайт. Билесиңби, Галдан хан Кытай Багды ханына кол салам деп камынып жатат. Манжу Кытай чоң ажыдар. Алар Галданды жутуп коет. Кайната Кытайга каршы согуш ачканда мен качып кетем. Болбосо биздин эл дагы Кытай Багды ханынын каарына калат деп барып гендер дымыды да, «Мен сага сырымды айтам» деп чынымды айтып салдым. Сатпайсыңбы? «Мен мүрзөмүн», деди кебелбеген кошой. Сөз маанисин түшүнбөгөн гендер «Кандайча?» деп сурап жиберди. «Мүрзөдөн эч качан үн чыкпайт, байке». Кат кырып күлгөн гендер менен кошой ордону көздөй чаап келатышат. Жоодураган ачык күн. Кечинде өргөөдө чоң үлпөт өтүп, коноктор түн ортосуна чейин арак ичип куунап жатышты. Өлүм ас гендер боомдун өргөөсүнө кошойду ээрчите кирди да, өзү аялынын оң жагына жаткан соң, боз баланы анын сол жагына жат деп кыйнады. Кыткылыктай күлүп, айласы кеткен боом «Жата бер» деп кошойдун колунан тартып алды эле. Калчылдап уялган боз бала гендер кызуу уйкуга киргенде ордунан ыргып туруп, эшикти көздөй чуу койду. Боом унчуккан жок. Андан көп өтпөй 10 чакты төлөңгүт менен кошо гендер кошойду Жунгарияны көздөй ала кетти. Боз бала барбайм деп айтмак тургай аябай сүйүндү. Бу татаал сапар
өзүнө чоң сабак болоорун адегенде түшүнгөн жоктур ал. 100 атчан калмак Кочкордун күнжүрүш жагын өрдөгөн бойдон Соң көлдү карай бастырып келатышат. Асман кашкайып ачык эле. Жапайы куш аң деген батпай, туш-туштун баарында жайнаган кашкулак менен суур. Чөптүн гүлүн терип жеп, бүрүнө тойгон макулуктардын семиздигин көрүп, калмактардын шилекейи чууруду. Бул жалган дүйнөдө калмак үчүн суур менен кашкулактын этинен бөлөк ширин тамак жоктур. Аттан түшүп, аң уулап, жыргайлык деген калмактардын көксөөсүн суутуп, топ башы чилтен мерген макул болбоду. Калмактар түш ой, Соң көлгө ашып түштү да, бейишке туш болгондой көйкөлгөн мөлтүр көлдөн көздөрүн албай, таң кала тиктеп турушат. Жап-жашыл бетеге, гүлү ат бойлогус жайыт чөп, көл үстүндө каз, өрдөктөр менен каркыра турналар батпайт. Көлдүн айланасы баштары кылайган көгүш булоо уюган тоолор. Өзгөчө көздү уялтып арбаганы кашкулак, суурдун молдугу болду. Калмактар дароо эле суур менен кашкулак атып, тамак камын көрүп жүрүшсө, бир тобу туш-тушка жер чалып кетишкен. Бейкут жоону Кочкордон чыкканда эле көрүшкөн кыргыздар Соң көлдү тыштап, кызартты беттеп, жумгал кабакка ооп кетишкен. Бу калган кереметтүү аруу көл калмактарды арбап таштады. Биякты эч ким жайлабай, көл жээги калган экен деп ойлоп коюшуп, капарсыз тойлоп жатканда кайгуулчулар кайтып келишип, эч жерден бурут учуратпаганын билдиришти. Жан казандарга толо эттер кайнап, аттарды тушап кое беришкен калмактар коркуу, үркүү деген менен иши жок эркин жатышканда, коюн колотторго жашынган кыргыздар баарын байкап көрүп турушкан эле. Ошо бойдон Соң көлдө эки түнөгөн калмактар таптакыр эле кыраакылыгын жоготуп, курал-жарактын баары бир жерге үйүп ташташты да, аттарды тушамыш этип, эркин кое беришип, суур, кашкулак этине тоюп жатышканда, кабак жактан итемген жана ак талааны жайлаган базыстардын улак баатыры кол жыйнап келип, аларга Маңгыттын уулдары Сүйөркул, Казыкул кошулду да, бир күнү чак түштө эле жайылган аттарды айдап кетишип, үйүлгөн курал-жарактын баарын чогултуп алышкандан кийин 500 чакты кыргыздар Коктуда капарсыз жаткан калмактарды курчап алышты. Каршылык көрсөтүүгө алы келбеген топ калмак бүжүрөп отуруп беришкенде, бир чай кайнамга жетпей баарын тып-тыйпыл кырып салышты. Ири бут калмактар тоо таяна жөө чуркап койгонго да жараган жок. Жандалбас кылып, Коктулардагы шиберге башын каткандарын бөрүбасар дөбөттөр сүйрөп чыгып, көз ачып жумганча 100 калмактын бири да тирүү калган эмес дешет. Токумдары менен кошо топ калмактын аттарын Улак баатыр Кара Шору аркылуу Анжиянга айдатып жиберди да, күзгө тарта алардын пулуна эли журту үчүн кийим-кечек, көр тириликке керектүү буюмдарды алдыртып, итемген баатыр экөө бөлүп алышыптыр. Калмактардын сөөгүн аттарга жүктөп барышып, Соң көлдүн батыш жагындагы 4 тарабы бийик аскалуу куяга кулатышат да, үстүндө жору кузгун айланып, издеп келген калмактар таап албасын дешип, кыл аркан менен жигиттер түшүп барышып, өлүктөрдү чуңкурга катар тизишет да, үстүнө калыңдап, шагыл күрөтүп таштап, күн жүрүштү көздөй агып жаткан бир кулак сууну буруп жиберишет. Ошол бойдон 3-4 күндүн ичинде ал жерде мелтиреген кара көл пайда болуп, калмактардын сөөгү ың-жыңсыз жок болот. Кийин калмактар канчалык издөө салып, Соң көлдүн тегерегин тинтип чыгышса да, 100 калмактын жер соргондой дайыны чыкпай калат. Андан кийин бир нече жылга чейин өлүктөрдүн изи сууганча кыргыздар Соң көлдү жайлаптыр. 7 күндөн кийин дайынсыз жоголгон калмактар жөнүндө Иледе жаткан Галдан Бошокту ханга кабар жетти. Ал дароо эле Жунгарияны көздөй сапар чегип бараткан күйөө баласы Гендерди артка кайрып, жерден чукусаң да кошунду таптыр
деп буйруду. Гендер менен ак куйрук жайсаң туш-тушка ат чаптырып издөө сала башташты. Чынында да гендер чүйлүк кыргыздар менен таластыктардан шек санаган жок. Ал кезде Байболот хандын бай тактысы Меркиде болчу. Ал мал жандыкты бүт бойдон суу самыр жайлоо менен таластын башына чыгарып жиберип, өзү чүйдө калып, аштык айдага жатакчылардын жанынан чыкчу эмес. Анын үстүнө Турпан тараптан келген таранчы сарттар өздөрү айдаган эгиндерин сугарып, багуу менен алек болушуп, Байболот кошун топтомок тургай ак суу менен Ашмарадан алыс чыкпаганын айтып күбө өтүшөт. Деги эле дили таза Байболотту мындай арам жорукка барат деп гендер өзү да ойлогон жок. Ошентип ал Кочкор тараптын Каракол жагы менен Соң көлгө чалгынчы жиберди. Ырас эле 100 атчандын изи Кочкордон чыгып, кокту өрдөй чоң аскага жетип токтоптур да кайра артты көздөй кетиптир. Ушул жерден уй топоз издеринен бөлөк эч нерсе билинбейт. Шамал катуу согуп, чөп тирилип кетсе да, артка кеткен 100 атчандын изи боом капчыгайы аркылуу жүрүп отуруп, чүй суусун кечип өткөн бойдон Кара Кемерге такалып, Текелүү тоосуна жеткенде жер жутуп кеткендей из сууганын көрүштү. Канча жер карабасын, тегерек четте бөтөн аттын изин көрө алышпай таң калышат. Ошондон кийин 100 атчан калмак кайгуулчулардын изи сууп, кимге жала жаап, кимден көрөрүн билбей, галдан Бошокту хандын жини кайнап, каары ичине батпайт. Көрсө, из суутунун айла амалын итемген ойлоп тапкан экен. Артка кайчу 100 аттын баарына тескери така кагып, боом аркылуу Кара Кемерге чыгарып жиберет. Кара Кемерге жеткенде аттардын туягына таар оройт да, кордойду карай чаап жүрүп отуруп, кайра чүй суусун кечип, Ак суунун Кош көлүнө жакын Кан жолго келгенде алар туш-тушка таруудай чачылып кетет. Жол жүрүү ээн тала, эрме чөлдө караңгыда гана улантылат. Ошентип ар кайсы коктулардагы бөрү жолдор менен кайра кабакка келишкен жортуулчулар көпчүлүккө аралашып кетет. Галдан Бошокту хан менен гендер күйөө катар бастырып көпкө сүйлөштү. Буруттардын бул жоругун тим койсок, дагы бир күнү балекетти баштайт. Ошондуктан бул иш бизге баш бербей турган эр табылды менен итемгендин эле колунан келди. Акыры жүрүп алардын айла малын да билербиз. Эми биз билмексен болуп сыр бербей тынч жата берелик. Күз келгенде сен 3000 кол менен барып, адегенде Теңир тоо ичиндеги катагандарды тып-тыйпыл чап, ошондон кийин Актала, жумгал кабакта жашынган буруттар бүт кырылат. Бул жортуул жөндө ак куйрук жайсаң үчөөбүздөн бөлөк эч ким билбесин. Кошунду топтоп, жоокерлерди каркырада машыктыр. Кайда барып кимге кол салаарыңды жан кишиге билгизбе. Өзгөчө жаныңда жүргөн бурут балдарга сак бол. Алардын ичиндеги Талкандын уулу Кошой өтө зерек көрүнөт, деп күйөөгө кулагын төшөдү. Кошой бала болбогондо мен өлүп калмакмын. Эстүүлүгүнө жараша анын каармандыгы да бар. Бирок мен ошол көк башка сыр алдырамбы? Бала али чийки, көп нерсени эле салбаган аңкоо, деп кайын атасын жооткотуп таштады. Эртеси каркыраны көздөй жөнөгөн жатып, гендер өзүн аттандырганы чыккан колуктусу боомго айтты. Жайлоодо чөп катып, буруттар жакага түшкөндө Теңир тоого жортуулга чыгам. Хандын буйругу ушундай: 3000 кол менен барып, эр табылды менен итемгенди, Улак Баатырды жайлап, элин биротоло кырбасак, алар тынчыбай турган. Кошойду баш кылып, боз балдарды үйлөрүнө жибергин. Жайлоого чыгып, ат-энелери менен учурашып келсин. Гендер аялына эч нерсе айтпагандай, топ атчан төлөңгүттөрдүн коштоосунда жол жүрүп кетти да, эгин кесет иштеген боом зымпыят. 3-чү күнү боом менен Кошой жандарына эч кимди кошпой, чымын куюн боло чаап келатышып, атын токтотту да, эл жайлоодон түшкөн маалда гендер кол курап, эр табылды менен итемген Улак Баатырды кызыл уук кылып чабат. Элиңер кырылат, Кошой. Ошондуктан эртеңден калбай чүйгө кеткиле да Талкан бий менен Байболотко кабар айт. Жумгал нарын тараптагы кыргыздар кол курап сак турушсун.
Гендер экөөбүз сени жаныбыздай көрөбүз. Билесиң баны? Эгер биз дароо кетип калсак, ойроттор шегишип калат да. Бүгүн барып жолдошторуң балта менен түйүтөңдү ооруп калгын деп айт. Чечек чыгыптыр деп коебуз. Ойроттор чечектен аябай коркушат. Чечектен кыргыздар деле коркот, ал абдан жаман оору да. 15 күндөн кийин кайра келесиң. Болбосо мен сени сагынам, деп боом чындап сумсайды. Сол тонойду таштап жалгыз кел. Эртеңдерде мен дагы каркырага жөнөймүн, деп коюп, кошойду мойнунан кучактады боом. Айткандай эле кошой бала 2 жумадан кийин Гендердин ысык көлдөгү байтактысына келсе, Кудай жалгап боом үйүндө экен. Боз баланын курсагы тойгондон кийин адатынча боом менен кошой катар бастырып кетишти. Бул жолку согушта Гендер байкем эч кандай кокустукка кабылбайт. Ага ок жаңылбайт, кылыч тийбейт, үйгө соп-соок айтат, деп дүңүнөн айтты кошой. Негедир кошой айткан маалыматка таптакыр маани бербеген киши болуп боом өзүнчө кобурады. Мен абдан жаман түш көрдүм, көсөм. Ошондон бери санам санга бөлүнөт. Сенин келишиңди күтүп, сени гана самап жүрдүм. Түшкөн эгирбейт, душман не дебейт, эжеке. Эжеке дебей жүр, мен сага жеңе болом. Жеңе деп айтканга оозум барбай жатпайбы? Айта бер, жеңе деп. Жеңелик сага буйрсун. Буйрганы кандай? Элден мурун көргөн түшүмдү сага айтайынчы. Угуп жатам, жеңе. Чыгыштан чыккан бир канаттуу ажыдаар учуп келип, атамды жутуп кетти. Андан соң күн батыштан чоң өрт чыгып, бүтүндөй калмактарды жайсап салды. Түшүңдө өлгөн адамдын өмүрү узак болот. Арты жүрүп ойроттор куруйт, кырылат. Болгондо да Кытай Багды ханы анын башын жутат. Кантип жутат, жеңе? Сен билбейсиң да, көсөм. Атам Кытайга кол салам деп даярданып жатпайбы? Ошондо менин көргөн күнүм не болот? Атаң жеңилген күндө да алардын аял кишиде эмне жумушу бар? Атам жеңилсе Кытайлар бизди бүт кырат. Мен сизди эч кимдин колу жетпеген жерге алып качып кетем. Экөөбүз чаткалга кире качабыз. Ал жака эч кандай жоо бара албайт. Атаганат, ошондой эле болсочу. Бирок мени бербесеңер эле силерди да кырып салат Багды хан. Түшкө ишенип башыңызды оорутпаңызчы, жеңе. Эл журт жайлоодон түшкөн коңур күз эле. 3000 кошун баштаган Гендер менен ак куйрук жайсаң акырын жылып келип, долон ашуусуна кетчү кокту да токтоп, алдыга 50 ачан кайгуул чалгынчы жиберди. Күн кашкайып тийип турган. Теребел жаркырап, айлана тегеректен эч бир коога сезилбегени менен көктү кузгун, таз жору, балта жутаарлар тээ бийикте айланып жүрөт. Алар улам-улам көбөйүп, калмак кошундун үстүндө батпай кеткендиктен кыраакы ак куйрук тынчсызданды. Жакын арада жоо бугуп жатат окшойт. Коркконго кош көрүнүп жатат, деп Гендер акшыңдады. Ак куйрук оюн бышыктады. Кан төгүлүп, кызыл кыргын болчу жерден жоргузгун кетпейт. Кандын жытын эңсеген шумпайлар баарын алдын ала билип алышат. Чалгынчылардан дайын жок. Не болсо да деп бел байлаган Гендер кокту өрдөп тоо таяна баштады. Мына ушул жерден чымын куюн боло чаап келген төлөңгүт жар салды. Капысынан буруттарга кабылып калдык. Жоонун саны канчадай бар? Санын тактай албадым, деп аптыкты төлөңгүт. Буктурмада жаткан кыргыздарга кокусунан кабылып калбас үчүн Гендер кошунду түзөңдү көздөй түшүрө баштады. Аңгыча 2-3 жерден керней тартылып, туш-туштан ат коюп жаа тарткан кыргыздар көрүндү. Калмактарга жапырт кол салып, аламанга чыккан жок. Бөрүчө жырып, майда-майда топко бөлүнүп жатканына караганда буруттар анча көп эмес дейли. Муну дароо түшүнгөн кыраакы Гендер ойго түшүп, коргонуу камын көрө баштаганда арт жактагы токой жактан «Ура! Ура! Жаңгороз! Жаңгороз!» деген ураандар чыгып, 500дөй атчан чабуулга өттү. Тоо жактан дагы ураан салып сүрөгөндөр көбөйдү. Калмактар коркуп койбой, тегерени коргонуп моюн берген жок. Бу жолку согушта талкаланып калам деп ойлогон жок Гендер. Бирок кыргыздарды жеңип алам деп да үмүттөнбөдү.
Неси болсо да согуш ит жыгылыш менен бүтөөрүн сезип турат. Өзүнө ок тийип жаралуу болбосун сезгендиктен ал көпчүлүк көзүнчө жаны сабап эң алдыңкы катарда жүрүп салгылашып жатты. Майда топторго бөлүнгөн кыргыздар ураалап кол салышат да кайра тезинен чегинип кетип жатышат. Бул согушта эр табылдыга жумгал кабактан, ак талаадан улак итемген баатыр көмөккө келишкен. Жер сырын жакшы билген кыргыздар кочкордун кырчындуу токойлоруна, чычырганактарына жашынып, кээде ичке буйгадан, колоттон чыга калышып, калмактарды жүдөтүп таштаган болчу. Теңир тоо ичи менен кабак жумгалда жашынган кыргыздар бар экенин калмактар билишчү. Бирок алардын саны арбын деп ойлошкон эмес. Калмактар кыргыздарга жаа тартып кууган болуп, кайра артка чегинип коргоно калып, урушту токтотушкан жок. Кызык жери кыргыздар гендерге каршы тике качырып чыга албай, ал кол салганда майтарыла берет да негизги күчтүү ак куйрук жайсаңды колго түшүрүп же аны өлтүрүп коюунун камын көрүп жатышты. Эси чыккан ак куйрук төлөңгүттөрүнүн курчоосунан чыкпай, батынып уруша албады. 2-3 курдай аттан жыгылып, акырегине ок жаңылган ал колун көтөрө албай шайы ооп, майдандан чыгып кете албай, айласы куруп коркуп калган. Ан сайын гендердин жаалы күчтүү, өлөр тирилерине карабай кыргыз колун тике качырып кирет. Ошентип бөрү желиш менен качып, кууп өлгөндөрүнө карабай эки тараптен кечке чейин урушту. Калмактар көп эле чыгым болду. Кыргыз ичинде да өлгөндөр итапкан бар эле. Урушта тыным жок дегендей, калмак кыргыз каш карайган ченде гана эки тарапка бөлүнүп кетишкен. Чарчап чаалыккан аттарды суутуп, аларды отко кое бербей түнкү кол салуудан чочушкан калмактар тегерете коргонуп, сак жатышты да аттарга жем берип, эртеңки уруштун камын көрө башташканда эч нерсе менен иши жоктой гендер уктап жаткан эле. Буруттарды тайманбай тике качырып кирип, бүгүнкү согушта анын аброю көтөрүлүп, накта эр экендигин далилдегендей болду. Эр адам дароо уктап эс алганды да билет. Чарчаган дене сулк уйкуга кирген бойдон жерге жарык киргенде гана бир ойгонду. Ойгонду да жамбаштыктагы тамактарын жеп бүткөн кошунду баштап чыгаарда кыргыз тарабынан бапылдап керней үнү угулду. Кандай кылса да аламан коюп, кыргыз кошунунун жапырмайынча болбойт деп ноёндоруна буйрук берип, кантип согушуунун жолун айтып жатканда, кыргыздар тарабынан 3 жигиттин коштоосунда өзүн көздөй жайбаракат бастырып келаткан эр табылдыны алыстан көрдү. Эски жоо катары анын кызыл тору аргымак минип, бастырганына чейин таанып калган. Үйрөнгөн жоо аты шаарга жакшы деген чынбы, өзүн көздөй камырабай бастырып келаткан эр табылдыны көрүп, ичинен кымылдады. Неси болсо да табылдынын келиши кан төгүүнү анчалык болтурбай турганын билип, өзү да кебелген жок. Эсендер деп учурашкандан кийин эр табылды бир орунда кыймылдабаган гендерге карап кыйкырып сүйлөдү. Тайчы, экөөбүз курулай жерден элди бөөдө өлүмгө учуратпайлык. Силердин бурканыңар тирүүлөй адам тургай тирүү макулукту да өлтүрүүгө тыюу салат. Бүгүнкү согушта көптөгөн жоокерлерден бөлөк экөөбүздүн бирибиз өлөбүз. Ошондуктан бөөдө кан төкпөй урушту токтотуунун айласын кылалык. Айт, деди дагы эле кебелбеген гендер. Айтарым ушул, жоокерлердин асыя өлүмгө кабылтпай экөөбүз эрөөлгө чыгалык. Колго курал жарак алып чыксак, анда деле экөөбүздүн бирибиз майып болобуз. Өлүп калыш мага да, сага да кыйын. Андыктан эрөөлгө чыкканда эңишип, күрөшүп, акыры кимибиз жеңилсек, ошол тарап жеңилген болуп согушту токтотолук. Андан кийин эмне болот? Эрөөлдө сен жеңилсең, ойроттор тоолуктарга кол салбайт. Эгер сен жеңилсеңчи, анда Теңир тоо ичин мекендеген кыргыздар ойроттордун кыштымы катары силерге биротоло баш ийип беребиз. Сен койгон шартты мен чече албайм. Ал өзү галдан бошокту хандын эркине байланыштуу. Бирок кызыл кыргынды токтотуш үчүн мен сени менен эрөөлгө чыгууга даярмын.
Эгерде кокус мен жеңилип калсам, урушту токтотуп, кошунду артка кайрып кетем да сен койгон шартты ханга айта барам. Макулсуңбу ушуга? Макулмун, деди эр табылды. Эки жакта жарданып карап турган жоокерлер жеңилдей түшүп, бул шарт кыргыз калмак жоокерлеринин көкөйүндөгү ой эле. Эл оозунда айтылып калган аңыздарга таянсак, ошо күнү Гендер менен эр табылды бир эт бышымга чейин эңишип, күрөшүп, кармашып дегендей, акырында эки баатыр бири-бирин жеңе албай, ит жыгылыш болуп чарчап калганда, эки жактан даекчилер чаап келип, аларды ажыратып кетишет. Балта көтөрүлгөнчө токмок эс алат дегендей, сүйүнгөн жоокерлер өз тараптарына кетип бара жатышканда, ак куйрук жайсаң өктөө кылгандай каңкуулаптыр. Бу жолку урушка даярданып келатканыбызды буруттар кайдан билип алышты? Ичибизде тыңчы бар окшойт. Туура айтасың, деди ошол замат Гендер. Буруттарды чабаарыбызды хандан бөлөк сен экөөбүз гана билчүбүз. Демек экөөбүздүн бирибиз чыккынчыбыз. Буруттарга кабарды күн мурунтан сен же мен жибердим. Чынбы жайсаң? Ак куйрук ок жегендей чоочуду. Койнары тайчы, бул болбогон сөз. Болбогон сөз эмес, буруттарга экөөбүздүн бирибиз кабар кылдык. Чынында бул ишти мен сенден шекишип турам. Токолдукка сулуу бурут кызды алдың. Бээ саап, тамагаш бышыргандарың да бүт бойдон кыргыз бийкештери. Анан калса аракты жакшы көрөсүң. Мас болуп алып, аялыңдын көзүнчө келжиреп койдуң да. Ак куйрук буркурап жиберди. Тайчы, кечир мени, мен тилимден жаңылдым. Буттан мүдүрүлгөн турат, ооздон мүдүрүлгөн турбайт. Тайчы, кулдугум бар, сөзүмдү кайра алдым. Анан, деп кекетти Гендер. Тилиң үчүн башыңдан ажырап калып жүрбө. Эмне үчүн урушта коркуп, үркүп, төлөңгүттөрдүн курчоосунан чыкпай койдуң? Тайчы, тилимдин айыбын тартайын. Айыбым үчүн 30 кундуз, 50 тай туяк алтын. Болуптур, деди Гендер. Мен айтканды хан укса башың кетет. Мындан ары көп келжиребей жүр, деп Гендер алдыга чаап кетти. Жортуулдан кайтып келген Гендер кайын атасы Галдан Бошокту хан менен бетме-бет сүйлөшүп отурат. Хандын кабагы салыңкы, оңунан чыкпай калган жортуул үчүн нааразы эле. Азирети хан, деп баштады кебин Гендер. Кытайга аттанам деп ыйык ишке даярданып жатканда, биз бекер жерден кыргыздарды чаптык. Азырынча кыргыз казакты коркутуп үркүтпөй турганыбыз оң. Кандай кылсак да алар өжөр калк экен. Өчөштүрүп кыжырына кур бекерден тие бербейлик. Салыгын төлөп, бизге ак кызмат өтөп жатышат. Манжу Кытайды жеңип алсак, бурут казак бизден качпайт. Колдогу жемди үркүтпөй, азырынча жөн кое турсак кантет. Сенин акылыңа мен ынандым, Гендер. Ырас айтасың, алдыда чоң чабуул турат. Ошого жакшылап даярдык көрбөсөк болбойт. Андан көрө азыраак жоро жолдош алып, Манжу Кытайдын чек арасына чейин барып чалып кел. Куш салып, аң уулап жүргөндөй көрүн. Жерин, шартын байка, агын сууларын, тоо таштарын көрүп чык. Айтор сыр алдырбай барып келгин, деп этегин какты. Топ атчан төлөңгүттөрдүн коштоосунда Гендер Тайчы кошойду жанына алган бойдон 1,5 жылдан ашык Жуңгар ойрот жергесинен ары Шири Тала деп аталган чөлкөмдү мекендеген Манжу элинин чегине чейин жетип, андан кийин Монголиянын элет калкын аралай чарчап чаалыкканына кайыл боло Илеге жетип токтошту. Кыргыздар көчүп кетишсе да, Иле ата-бабанын өз мекени эмес беле. Кошойдун жүрөгү алып учуп, сүйүнгөнүн жашырган жок. 1,5 жылдык саякаттын натыйжасында боз бала жигит болуп жетилип дегендей, дени бою өсүп, чыңала түшкөн эле. Эми анын турпаты Алп Баатырдыкынан айырмасы жоктой. Анан дагы дээринде бар кыраакы Кошойдун акыл эси огу бетер курчуп, көсөмдүгү арта түшкөнүн баамдай, Гендер ага ичинен ыраазы болот. Узак жол жүрүү, татаал саякат эр болчу жигитти сындан өткөрөт. Жүрөгүндөгү бугуп жаткан көк жалдыкты тез арттырат.
Жуңгар ойроттор кыргыздын ашынган душманы экенине карабай 3-4 жылдын ичинде жаш кошой алардын дилине алынып кетти. Жашы улуу экенине карабай Жуңгар ханынын күйөө баласы Гендер экөөнүн мамилеси өтө ысык. Кез келгенде экөө сырдаша кетет. Калмактарга караганда Гендер ага дилин төгүп алат. Гендердин айткан дегени менен акылына маани бербеген адамча укса да, баарын жүрөгүнүн тереңине катып алат. Бөрүдөн бөлтүрүк кылдат тажрыйба топтогондой кеп экенин ичинен сезип турат. Өзүн дагы дилиңди аябай, ак ниет кызмат өтөп берсең, душманың деле эмгегиңди баалайт турбайбы, дейт кошой. Калмактар менен чогуу жүргөн жылдардын ичинде ал тилди эркин сүйлөп калган. Көпчүлүк жерде кошойдун калмактардан айырмасы деле жоктой көрүнчү. Гендер менен кошой катар бастырып, ээн жерде жалгыздап сүйлөштү. Эч ким сөз тыңшабасын, деди окшойт кытайчы. Сен эмне үчүн мени ээрчип, жердин 7 катар түбүнө чейин барып келгениңди билесиңби? Деп капилеттен сурады. Рас, жер көрсүн, эл таанысын деп ойлодум. Бирок негизги максат башка эле. Айтсаңыз, билип алайын, тайчы. Галдан хан Манжу Кытай Багдык ханына каршы согуш ачам деп камынып жатат. Билесиң, ал сырды мен сага айткам. Хандын ою боюнча чиндерди жеңип Кытайга падыша болгусу бар. Өзүнө ишенбесе, хан ал ыйык ишке бармак беле. Галдандын аракети болгону сен айткан илгери үмүт. Демек ал Кытайды жеңе албайбы? Жеңе албайт. Кытай күчтүү өлкө. Алар Тибеттик Далай Лама аркылуу ойротторду казак-кыргызга тукуруп коюп, буга чейин өздөрү тынч жаткан жок. Алар да Галданга каршы камынып коюшту. Эми ойроттордун Кытайга алы келбейт. Андай кандай күн болот анан? Эгерде ойроттор Кытайдан жеңилсе, кыргыз казакка Кудай берет. Силер акыры боштондукка чыгасыңар. Ким чыгарат бизди боштондукка? Сен чыгарасың, кошой. Тойду эрке баштайт. Койду серке баштайт. Кези келгенде сен элиңе серке болуп бер. Чын айтып жатасызбы, байке? Деди кошой. Мен ханга жолуккандан кийин Сибирь Алтайга кетем. Кол курайм. Курал жарак жасаган дөөтү каналарды көрөм. Качан келесиз? Кеп менин качан келгенимде эмес. Галдан Бошокту хан Кытайга каршы согуш ачканда мен катышпайм. Эмне үчүн? Ал согушта Галдан жеңилет дебедимби? Жуңгар ойроттор жеңилген күндө эле Багдык хан Көкнордогу менин элимди күм-жам кылып талкалап таштайт. Демек элимди сактап калыш үчүн мен бул согушка катышпашым керек. Мен эми түшүндүм. Жок, сен али түшүнө элексиң. Галдан жеңилген күндө эле Багдык хан анын үй бүлөсүн, бала бакырасын туткунга алат. Галдандын ордуна келген Жуңгар ханы аларды кармап берет. Сиз, байке, менин көзүмдү ачтыңыз. Ошондо боомду сен сактап каласың. Ала качып кет аны көз көрбөгөн жакка. Ал байкуш сени жанындай көрөт. Мен боомду ала качып кеткен күндө эмне кылам? Үйлөнүп ал боомго. Анын тагдыры сага байланып турат. Сиз өтө оор тагдыр жөнүндө сөз кылып жатасыз. Эч ким өз тагдырынан качып кутула албайт. Мен азыр сен жөнүндө билгенимди айткым келет. Гендер ойлону калды. Угайын, тайчы, деди кошой. Кээ бир кишилер урмат сыйга жаш кезинде жетсе, кээси орто жашында кадыр барк күтөт. Ал эми кээ бирөө картайган кезинде элине туу болуп чыга келет. Сага Теңир акыл эсти жаш кезиңде берген. Мына ушул абалда өлөр өлгөнчө сен өз элиңдин ар намысы болуп каласың. Сага тең келчү эр азамат оңой менен чыкпайт. Жаныңда жүргөн баатырлар сен аркылуу кадыр барк күтөт. Элиңе арка болосуң. Элиңди боштондукка сен чыгарасың. Биз ойроттор силердин төбөңөргө конгон күндүк кара булутпуз. Бирөөнүн жерин басып алган бөтөн эл акыры өздөрү кор болот. Акылың курч, дилиң таза. Не бир кыйынчылыкка туш болсоң да жүрөгүң солк этпеген баатыр бойдон каласың. Билем, бекер жерден душманыңды да жамандыкка кыйгың келбейт. Бир көргөндө эле боомдун жүрөгү сага берилди. Ата канат. Кези келип экөөңөр баш кошкондо ойрот кыргыз куштун эки канатындай болмок.
Бирок тагдыр экөөңөрдү көпкө бир койбойт. Боом менин токолум болсо да кыргыз салты боюнча сага жеңе. Мындан ары экөөңөрдүн бактыңарга мен жолтоо болбойм. Гендер байке, эмне деп жатасыз? Бири-бирин эңсеген эки жүрөктүн кошулуусуна каршы турган киши тозокко кабылат, деди Гендер. Ошол бойдон уяты чыккан кишиче Кошой тайчынын жүзүн көпкө карай алган жок. Өзүнүн өргөсүндө 3 күнчө түнөгөн Гендер капилеттен аттанып кетти да, анын кайда кеткени менен иши болбогондой Кошой калмак айылда кала берген эле. Жайдын толуп турган кези болчу. Кереметтүү ысык көлдүн жээгинде Кошой менен Боом жандарына эч кимди албай, эртели кеч кырдан кырашып, жашыл карагайлуу чердин арасында жетип кетишет да, күртүлдөтө балдыркан чайнап, бири-бирине үйүр алынган күлүктөрдөн кам санабай, көк шиберге оон алактаган алардын кумары эч тарабай, эендикке сиңип кетишет. Бу жолу эки ашык жетөгүздүн үстүндөгү көк жайыкка чыгып келишкен. Бетегелүү көк тулаң секиченин тегерек чети долоно четин жыш өскөн мейкиндикке чулганган. Төмөнтө каректе арбаган көйкөлгөн көгүш көл, асманды тиктей чалкасынан түшкөн Боомдун каректерин ысык жаш чайып, ал моокуму канбай Кошойду өпкүлөп жатты. Келиндин көзүнөн кулаган ысык жаш, эргиген дилдин натыйжасы махабаттын мөлтүр мүрөгү эле. Бийкечтер курусун, бактылуу учурунда да ыйлап алат. Боом жанып кетти. Шордуу жаным-ай, мен хандын кызы болгонума өкүнөм. А сен бийдин уулу болгонуң үчүн сыймыктанасың. Экөөбүздүн дилибиз бирикти. Бирок кайда барып жан сактайбыз? Качып кеткен күндө да эч жерге батпайбыз. Кең дүйнөдө экөөбүз жашынар жер жок. Мен хан кызы болгонума карабай сени ээрчип кете берет элем. Мен баарына кайыл болуп коймокмун. Билем, мени менен кошо жоголуп кеткенге сенин жигиттик намысың жол бербейт. Сен бүгүн жаш Кошой болсоң, эртең кыргыздын бийисиң да. Эли жерине туу болчу баатыр уул хан кызынын этегин кармап, башы оогон жакка качпайт. Мен аны билип туруп азапка өзүм чалындым. Ойротто макал бар. Ойнош оттон ысык, ажырашаарда боктон сасык. Акыры келип бөлүнөбүз. Ошондо боктой сасыбай, арманыбыз артып, күйүп жүрүп өтөлүк бул жалгандан. Менин кара жаным керекпи? Сенден аянбайм. Жүрөгүмдү сууруп ал. Мен бактыга тундум. Бир эле күндүк жыргал үчүн бүт өмүрдү зарптаса болот. Муңбаңыз, ханайым, муңбаңыз. Бир айласын табарбыз, деп Кошой Боомду соороткон болот. Кантсе да өзүнүн жүрөгү күйүп жаткан эле. Isık çokko kolun kүйгүзүп алганын эми түшүндү. Калак деп секирип кайда качат? Жолубой эле койсо болмок. Муңайган, кылайган хан кызы кайрадан оюн улады. Денебиз эки башка болсо да жаныбыз биригип, каныбызга каныбызды коштук. Мындан ары жүрөгүм жалгыз сен деп гана согот. Тетигил көл үстүндө сүзүп жүргөн кош ак кууну экөөбүз деп билгин. Сенден айрылган күндү элестете албайм. Сенсиз жашаган күндөр арман менен өтөр. Билемин, армансыз дүйнө болбойт. Бактылуу күндөр ар качан өкүнүч менен аяктайт. Кантелик, көсөмүм. Муңбаңызчы, периштем. Азырынча экөөбүздүн асманыбыз ачык турат го. Кур бекер азап чекпеңиз. Ооба, акыры келип төбөбүздөн кара булут басат. Анда эмне кылабыз? Ошо маалда аттар кишинип жиберди. Кошой ай балтасын колуна ала коюп, туш тарабын аңдып карады. Жакын жерде жолборс жүргөнсүдү. Боом менен Кошой дароо аттарды көздөй басышты.